Атамекенчи депутат Алманбек Шыкмаматовго кылмыш кодексинин 303 коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ага коюлган кине 2011-жылы эсеп палатасында иштеп турган кезде Шыкмаматов алдын ала сүйлөшүп өз аялына таандык Mercedes-Benz автоунаасын $14,600 тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашканы айтылат. Назначить 8 лет лишения свободы с отбыванием меры наказания в исправительных колониях усиленного режима. Эл өкүлүнө ушул жылдын февраль айында кылмыш иши ачылган. Депутат менен чогуу эсеп палатасынын кызматкерлери коррупция жана документтерди жасалмалоо беренелеринин негизинде күнөөлөнгөн жана ага өлкөнүн сыртына чыкпоо боюнча эскертүү берилген. 1-май райондук соту 19-декабрда аны 5 миллион сомго айыпка жыкты. Ал эми 13-декабрдагы отурумда прокуратура Шыкмаматовду 8 жылга камап, мүлкүн чегерүүнү сураган. Чыгарылган өкүмгө макул болбогон депутат эгер мандаттан ажыраса Кыргызстандагы коррупция жөнүндө китеп жаза турганын билдирди. Мен шаардык сотко, жогорку сотко, эл аралык сотторго кайрылам. Мен булар менен өмүрүмдүн акырына чейин күрөшөм. Кеп мандатта эмес. Мен мандаттан ажырап эле саясаттан четтеп калмак белем. Мен көчөдө жүрүп деле саясатта болом. Азыр трибунада эле эмес, атул катар деле өз позицияңды билдирсең болот. Эгер мандаттан ажыратса эл талашып окуй турган Кыргызстандагы коррупция, уурдалган революция жөнүндө аттарын атап, далилдери менен аттарын атап китеп жазам. Анын бул айткан сөзү социалдык тармак колдонуучуларын да козгоду. Көпчүлүк Шыкмаматовдун буга чейин эмне себептен уурулар жөнүндө айтпаганына суроо коюп жатышат. Дагы башкалар өлкөдөгү коррупциялык иштердин баарын ачыкка чыгарууну сунуштоодо. Эмнеге мандатты тапшыргандан кийин азыр эмнеге трибунадан же прессадан айтпайсыз? Контрабанда iPhone жөнүндө жазыңызчы Сураныч, жакында жылдык болот. Билип туруп, урматтуу кыргызстандыктар, көрдүңөрбү? Өз кызыкчылыгын ойлогон Шыкмаматов өзүнө күч келгенде баарын айтам деп. Уурулар жөнүндө билсиңер, уурдалган нерселери жөнүндө билсиңер. Ушул убакка чейин эмне үчүн айтпадыңар? Же алардын арасында өзүңөр дагы барсыңарбы? Атамекенчилер, силер эмне жалаң эле компромат, жалаң жала калыптар менен жашап калдыңар беле? Же айтканыңардан бир пайда чыккан жок лидериңер баш болуп? Бийликтин каталары, күнөөлөрү болсо болгондур. Бирок ошол нерселерди убагында айтпай, кийин убагы келгенде коркутабыз дегени силердин деле ак эмес экениңерден кабар берет. Жана эл псевдо оппозиционерлерге ишене бербейт, урматтуу Шыкмаматов. Атамекенчи депутаттын эл талашып окуй турган китебинин мыкты болооруна экс-коллегасы Өмүрбек Абдрахманов шектенбейт. Ал Фейсбуктагы өз баракчасына Шыкмаматовдун бул айткандары жөнүндө билдирүү калтырды. Туура кылат. Эсеп палатасында иштеп туруп, тендер комиссиясына мүчө болуп алып, анан аялынын машинесин эсеп палатасынан кымбат сатып, коррупцияны өз башынан өткөргөн адам гана коррупция боюнча жакшы китеп жаза алат болуш керек. Учурда кылмыш иши козголгон депутаттардын катарында коалициялык көпчүлүктөгү Бир бол фракциясынан депутаттар Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаров, КСДПнын өкүлү Музафар Исаков да бар. Ошондой эле Республика Ата журт фракциясынан Өмүрбек Бабанов, Кыргызстан фракциясынан Канатбек Исаев, Атамекенден Шыкмаматовдон сырткары Өмүрбек Текебаев, Аида Саляновалар бар. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, жалпысынан жогорку кеңештин 6-чакырылышында 9 депутатка кылмыш иши козголгон. Мерим Абдилажанова, Кыял Мырзакматов, Нур Ньюс.